Теңир Тоо жергесинде сафлор ушуну менен экинчи ирет айдалды. Өткөн жылы мунун аянты алдаганча көп болгону менен муну эгишкен дыйкандардын мээнеттери текке кеткен. Мунун эң башкы себеби Нарын облусунда мына ушул өсүмдүктү кайра иштеткен ишкана болгондуктан сатып өткөрдө олуттуу макселер жаралган. Андыктан сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө ичет демекчи, бул жолу мунун аянттары облуста өтө эле аз. Өткөн жылы үлүшүндөгү 2 гектар жерге сафлор айдаган Айдын Төлөбек уулу бул жолу анысын арпага алмаштырды. Айтымда Теңир Тоо жергесине анча мүнөздүү эмес ушул өсүмдүктөн май сыгуу цехин ачабыз дешкен облус жетекчилиги сөздөрүнө турбай, жаздай, жайды жайлай төгүлгөн мээнет текке кеткен. Чынында эле жергиликтүү ат камнелердин оодаларына жетине албаган каарманыбыздын баш аягы 150 000 сомун сарптаган түшүмү чычкандардын бекер олжосуна айланганы болбосо бир да тыйым пайда көрбөдү. Облус жетекчиси дагы бул нарынга цех неметебиз, заводун курабыз, майын сыгабыз, жакшы болот. Анан аны сыгылганы жем болот, аны малга неметебиз дегенден биз деле жакшы үмүттө айдадык эле. Чаптыргандан кийин эле же облус жетекчиден эчтеке жок, же айдаган сафлорун андай деле эмес. Эске салсак, былтыр нарынга чоочун сафлор облус боюнча 500 гектар жерге эгилип, түшүмдүүлүк ар гектарына орточо 10-15 центнерден айланган. Көрсөткүч дурус болгону менен кайра иштетилбей көбү малга жем катары колдонулду. Демек, быйыл анын 290 гектарга чейин кыскартыштын жөндүү себеби бардай. Кандай болор экен? Түшүм жакшы болсо экен. Өткөндүн ачуу сабактарынан жалыкпай кайра тобокелдикке барган Нарын районундагы эмгекчил айлайманын фермери Мурат Сагынбай уулу 10 гектар жерге сафлор айдаган. Жакшы каралгандыктан бу баарысы тегиз гүлдөп, түшүмдүн мол болорун эмтен эле кабарлап турган өңдүү. Өз эсептөөсүндө өстүргөндүн бүгүнкүдөй көрүнүшкө жеткирүү үчүн 300 000 сомдой сарптаган. Бирок алигиче өрөөнүндө май сыга турган цехтин жоктугу оюн оңго, санасын санга бөлүүдө. Бизге бияка цех курабыз, сафлор айдасаңар ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз деген үчүн айдаганбыз. Анан мамлекет тарабынан кичине жардам болбой атат. Цехибиз келелек, местабыз турат, цехибиз келелек. Дыйкан минтип сарсанага батканы менен облус бийлик башындагылардын оптимисттик маанайлардан жазгылары жок. Эгер алардын билдиргендери буга чейинкидей беш өрдөк болбосо, Теңир Тоолуктарга өгөйрөөк өсүмдүктүн келечеги анча жаман эместей. Бүгүнкү күндө Акталада ушу сафлор өсүмдүгүнөн ушу май чыгаруу иш аракеттери көрүлүп атат. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей биздин Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан дагы ушу көлөмүнө жараша чоң завод ачуу боюнча да иш аракеттер бар. Ал боюнча да долбоорлор жазылган, даяр. Ошондой эле сафлордун гүлүнөн адам саламаттыгына эң зарыл дары-дармектер да даярдалат. Ушул жагда эске алуу менен жакында эле Кытай эл республикасынын Шаньду провинциясы менен келишим түзүлгөн. Анда атайын ишкана ачуу ниети көзделгөн. Мунусуна караганда бул жолу дыйкан мээнети текке кетчүдөй эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсаконов, ЛТР Нарын.